Арыбаңыздар. Назгүл Темированын «Алма бактагы алгачкы махабат» аттуу чыгармасы сиздердин назарыңыздарда. 1995 жыл. Айылдын тээ ары жагында жайгашкан СССРден калган эски алма бак. Союз тарап бул жакты элдер менчиктештирип, адам башына карап бөлүп алышты. Болбосо убагында бул алма бак гүлдөгөн убакта асмандагы ак булут жерге түшкөндөй болуп, аппак болуп, көргөндүн көз жоосун алган керемет сулуулук эле. Эски бактын карып калган дарактарын тамыры менен омкоруп, акчасы барлар ошол жерден жерлерди кеңейтип сатып алып, бечара байкуштар акчага сатып жиберип, кара курсактын айынан көпчүлүк эл аз гана болбогон акчага аргасыздан макул болуп, кээ бир адамдар колунан эмне келсе өздөштүрүп карап, сугарып, түбүн жумшартып, дарылашып, карапайым элдин түйшүктүү турмушу өтүп жатат. Алардын арасында Кабыл менен Рабия да 5 баласы менен өлбөстүн үрөөнүн сээп, тамак ашка зорго жеткирип, айрыкча Рабияга кыйын болду. Мектепте мугалим болуп иштейт. Бирок маяна убагында берилбей, кечиктирилип кыйнады. Балдары жаш, баары жейм деген убагы. Балапандардай болуп, апасынын иштен келишин күтүп турушат. Колуна азыраак акча тапса, айылдагы ток тегирменге барып, кичине бун сатып алып, балдарга атала жана оромо тамагын кылып берет. Байкуштар бир тамшанып жешет, биринен бири сугунуп, ортого коюлган тамакка кол сунушат. 4 уулуда, 5-си кыз. Кызы деле томпоюп, балдарга кошулуп, эркек балдардан калышпайт, шайдоот. Агалары эмнен ойносо, томпоңдоп алар менен кош ойнойт. Бактылуу балалыктары бир гана атасынын ичип келген күнү жана курсактарын ачкандыгы кыйнабаса, болбосо жашоолору элдей эле, айырмасы жок. Рабия биргештегендеринен чүнчүп, өзүн алардан төмөн сезип, кээде ойлонуп кыйналат. Эмне үчүн мен да элдердей күлүп жайнап жүрө албайм? Кандай адам бактылуу, Кабыл ичкени көбөйүп, устачылык кылган жеринен да арзан баалашып, арак куюп берип, акысына аз акча берип жолго салышат. Келип жөн эле жатып албастан, чакчелекей чыгарып, балдарды зыркыратып, Рабияны ур токмокко алып кирет. Бетин бекитип, жан соокалап качканына койбостон, колуна эмне тийсе атып урат. Ошондо Кабыл көзүнө эч нерсе көрүнбөй, жүзүндө нуру качып, калчылдап, боп-боз болуп, мээ кан тамырлары көп, ачуусуна уугуп, беттери калыңдашып шишип, көздөрү карышкырдыкындай кайнап, диштенип калмай, мурун мынчалыкка барбайт эле. Акыркы күндөрү уруш-талаш көп боло баштады. Келтек жеген күнү бечара Рабия бетине муздак тартып, кара чырмоок жанчып коюп, ооруган жерлерин айыктырганга аракеттенет. Кара тору жүзү дагы көп көгөрүп кеткен жери эле билинбесе, сары адамдын жүзүндөй көп деле билинбей калат. Мектепте бирге иштеген мугалимдерге жыгылып калдым, путум чалыштап ала салып барып жыгылдым. Же эшикти кокустан ачылып байкабай тийип кетти. Айтор бир шылтоону айтып, өзүн мындай абалын башкалардан жашырат. Бирге иштегендер кантип билбей койсун? Билип элет бүткөн баары. Ошентсе да угуп, деп тим болушат. Жакын сырдаш кесиптеш досу Гүлнара: «Рабия, койчу, сенден бирөө сурап жатабы? Эч ким сурабаса деле бирдемелерди айта бербечи. Баары айдан ачык көрүнүп турат. Тиги кабылыңды билбейт дейсиңби? Бирок баары ачык эле билишет. Качанга чейин ушинтип жашайсың? Ошондо эмне кыл дейсиң? Балдарым бар, баарына чыдайм да. Сага ден соолук, тынч жашоо керек. Адамга билесиң, өтө кыска өмүр берилет. Ошол өмүрүн жакшы жашап өткөнгө акысы бар да. Же аял адам мурт токмок жеп, өмүрү өтүүсү керекпи? Ден соолук керек. Акыры бир күн ура берип, келтектин айынан акылыңан адашып калсаң, сенин эч кимге керегиң жок болуп калат. Кудай сактасын. Балдарым үчүн баарына чыдайм. Досум, мен сага күйгөндөн айтып атам, капа болбо. Тиги алкаш күйөөсөрөйдөн бешөөнү төрөп салганыңа не дейин? Өзүңдү кара. Ушундай жүрүшүңү айтчы, өзүңө жагабы? Этиң сөөгүңө жабышып, кийген кийимиң жыгачка илгендей илбейип калгансың. Окуткан окуучулар да мугалимдин кийимине карап, баскан турганына карап мамиле кылышат. Жараткандын бергени. Балдарым бактым ырысым.
Бул күндөр өтүп чоңоюп калганда баары жакшы болот. Кийим эмес, тамактарына таба албай жатпайынбы? Айылдын тегирмендерине барып, калага түшкөн унду сатып алып, элдир-селдир тамак жасап күн өткөн эсеп болуп жатпайбы? Кайдагы кийимди айтып жатасың? Баарынан ойлогонум, балдарым ачка калбаса экен деп, өзүм жебесем да мейли деп жаным жай албайт. Ооба, өзүң билесиң. Айттым да койдум. Экөөнүн кеби ошону менен уланбады. Колундагы дептерлерин текшерип отуруп калышты. Анын үстүнө башка мугалимдер да танапис берилип, 5 минуталык тынууга чыгып, ага эжекелер көбөйө баштады. Рабия чын, биргиштеген мугалимдердей болуп жакшына, татына болуп кийинбейт. Эски, кайсы жылдары алганын өзү деле унутуп калган кара костюм юбкасы бар. Ал жуула берип, боз кара түскө айланган. Ширеси кетип, көрүмсүз костюмун мезгил тандабай киет. Балдары деле тое тамактанбастан эттүү тамак жешпегенине канча айлар болду. Дагы жокчулуктун жону катуулугунан чыдап жашап келе жатышат. Чоң баласы Жаркынбек, экинчиси Асылбек, Акылбек, Билимбек, кенжеси Рахила. Жаркынбеги жоош момун, унчукпай, жумшаса тил алып, чоңойгон сайын өзү деле үй жумуштарын аткарып калды. Экинчиси Асылбек уялчаак, бирок өзүнчө калганда аябай өнөрү чыгып шоктонот. Шымынын аласын бир заматта айрып, жыртып кирип келет. Жамак кое берип, арка жагы калыңдашып кеткен. Акылбек оор мүнөзү, баланын атына карап адеби, жүрүш-турушу калыптанып күтүлөт окшойт. Рабияга жакын боорукер Билимбек да өзүнө жараша кулк мүнөзү бар. Кызы али кичине, 3 жашар. Жыгылса да ыйлабастан тура калып чуркап кетет. Оюндан колу бошобогон учуру. Чарчагандыктан кечке маал шамдан өтүп уктап калат. Рабия бозоргон халаттын үстүнө ийилип, арык колдору менен кичине гана унду камыр жууруй баштады. Колдорунун көк тамырлары көрүнүп, күчүнүн жетишинче унду аралаштырып ийилеп жатты. Камыр кылганда жакшына жуурулуп, нанды тандырга жабаарда суусу чыгып, жумшарып, тандырга жабышып турушу кыйынга туруп жатат. Болбосо нанды Рабия сонун эле бышырат болчу. Эшикке чыгып, балдары адырдан терип келген тезекти тандырга салып, от коерго даярдап койду. Эшик үйдү жыйнаштырганча камырды ачыды. Жаркынбек апасы айтары менен от коюп агарта салды. Нан бышырганга даяр болду. Чеберчилик менен этияттап жабыштырып үзүп алды. Айтса айтпаса төгүнбү. Ун жок, эптеп тириликти өткөрмөй. Дагы жакшы балдары каниет кылып сабырдуу, апасын кыйнашпайт. Жокту, кыйынчылыкты көрүп унчукпай бергенди жешет. Балдары тандырдын айланасында ойноп жатышкан. Көчө жактан эшиктен мас кабыл кирип келди. Рабия, чык бери дейм. Үйдүн ары жагында тандырда нан жапканын көрүп ошол жакты көздөй басты кабыл. Мен сага сүйлөп жатам, эмне унчукпайсың? Же адамды тоготпой, мен менсинип калдыңбы? Мугалим адам болуп, акчаны тапкан киши болуп, я? Көрүп турасыз го. Укпай калыптын нан менен алаксып жатып. Мен бул жакта деп айтуу кыйынбы? Же оозуң менен нан жаап жатасыңбы? Укпай калыпмын. Рабия суюлуп кеткен камырды машакат менен жаап, кабылдын кебине чын эле маани деле берген жок. Анткени мындай учурлар көп кайталанат. Мени укпай калыпсың, эмне жооп бербейсиң? Кабыл ызырынып, Рабиянын жанына келип ийининен түртүп жиберди. Арык жаны ары теңселип кетип токтоду. Койчу ушул кылыгыңды, тынчыраак отурган күн болобу? Нанды жаап алайын, ары турчу. Ачарбак десе турчу ары дейсиң да. Тынч отургуң келип калдыбы? Жол ачык, эч ким кармап турган жок. Чоң талаа. Ушул күнгө чейин тепсең термелбей, урсаң сендилбей чыдадым. Балдарым үчүн жаккан отумду өчүрбөдүм. Ыйлап төркүнүмө барбадым. Мейли, балдардын күнү да бирдеме болор. Жашоолору өтөр. Эл менен аралашып, басып жүргөндөн уялып деле бүттүм. Көк ала болуп басынып, мен да адаммын, темир эмесмин. Сабыр кылдым, болду. Тилиң чыгып калганбы? Тим эле сайрап калгансың го? Кыйын болуп калдыңбы? Кабыл Рабияны күүлөнүп туруп бир тепти. Акыркы бышкан нанды үзүп жаткан боп-боз болуп жерге кулап түштү. Колундагы нан ыргып кетти. Балдары да көздөрү жалдырап, Жаркынбек чуркап келди.
Апамды урбаңыз апамды. Тур ары, аралашпа, жогол. Азыр сени да токмоктойм. Мейли мени уруңуз, апама тийбеңиз. Жаркынбек 6-да окуйт. Бели катып, бой тарта элек өспүрүм да. Бир муштаганда чыңырып ыйлап отура калды. Талуулуу жерине тийдиби, айтор көзүнөн от жанып, апасынан ары барып ыйлап жатты. Асылбек бою кичине, чымыр, кара тору. Атасын жек көрүп карап турду. Оюнда жерде жаткан кара ташты алып, атасын бир уруп качып кеткиси келди. Андан кийин атам тутуп алып аябай сабайт да, деп ойлонуп, ыйлагысы келип ызаланып жатты. Асылбек тек гана ыйламсырап бурчка ыкталып турат. Рабия көз жашын арчып, нанды көтөрүп келип, балдарына «Коркпогула, атаңарга көнүп деле бүттүңөр го» дегени менен жүрөгү зыркырап, үмүтү өчүп, кабылдан турмушун токтотуп төркүнүнө кетип калгысы келди. Бирок бешөө менен кантип батат? Ошентип ойлонуп отурганда тейтеңдеп басып төркүйгө кирип келип, эмне отурасың, кетпейсиңби? Кетем деп жатпадың беле? Коркутуп адамды. Кичине болсо да кымындай адамдын сапатың барбы деги? Балдардын келечегин ойлобойсуңбу? Алкаштын балдары деп элден тең туш жоро жолдошторунан өзүң кем сезип, өксүк болот дебейсиңби, бай болгур? Эмне, менден намыстанып жатышабы? Же ааламда ичимдик ичкен жалгыз мен элеминби? Рабия унчукпады. Барган сайын чыдамы кетип, Гүлнара туура айтат. Бир күн оорукчан болуп калсам, эч кимге керегим жок болуп калам. Башы зыңылдап, катуу нерсе кийгизип койгондой кысылып, ооруп чыкты. Балдарым чоңоюп, жараткан жардам берсе бир күн жакшы күндөрдө жашап калармын. Ушу жашоонун баарынан жогу. Балдарым да эзилип, уруш жаңжалдан жадап бүтүштү. Рабиянын төркүнү ошол эле айылдан. Болгону айылдын башы. Жапкан нанын түйүп, Жаркынбекке карматып, кийим кечесинен бир сыйра алды да, Рахиляны көтөрүп, балдарын ээрчитип, ата-энесинин үйүнө баса берди. Кабыл кичине үйгө кирип уйкуга кетти. Рабиянын балдары менен экинчи келбес болуп кеткенин билбей деле калды. Ичкен адамга таба жок. Адамдык сапаттан кетип, баланын, аялдын, абийирдин кадырына деле акылы, эрки жетерлик болбой калат окшойт. Куну кеткен, жылуулук кут качкан үйүндө коңурук тартып уйкуга кетти. Рабия кызын көтөрүп, балдарын ээрчитип, колдорунда көтөргөн түйүнчөктөрү менен кирип келишти. Өңү түсү бопбоз, жүзүнөн жылдыз өчкөн. Бирөө бир нерсе деп сураса эле көзүндөгү чогулган азаптын, көкүрөктүн жашы чууруп, токтобой кала тургандай абалда турду Рабия. Ким бар? Биз келдик, апа. Келгиле, алтындарым, чырактарым. Марзия апа үйдөн чыгып, кучагын жая тосуп алды. Марзия эне да дароо эле байкады. Кызы мынтип бардык балдарын бир алып келбейт эле. Кезеги менен бирден же экиден ээрчитип, колдору бошогондо келер эле. Тынч келбегенин эне байкуш жүрөгү сезип турду. Киргиле айланайындар, чырактарым, садага болоюндарым. Тайне, биз биротоло келдик. Атам апамды урду. Эми ушул жерде жашайбыз. Кирип кире элек жатып, Жаркынбек болгон окуяны тез айта салды. Айланып кетейиндерим. Жакшылап жайгашып отургула. Анан баарын шашпай сүйлөшөбүз. Мен азыр чай коеюн. Тамак жасай салайын. Келин төркүнүнө кетти. Инин картошка чаап жүрөт. Жана эле түшкү тамагын ичип кетти. Марзия тайыне неберелерине сандыгынан болгон сактап бекитип койгон шириндиктерин алып чыкты. Болгону сырты кызыл жылтырак муз кант. Аны неберелери бирден экиден алганда эле түгөнүп, таңдайларына салып шимип калышты. Кызын тиктеп, булукканы басылсын деп, неберелерин бирин коюп бирин жыттап, өз айтсын, ага чейин козгобойн деген кыязда эне байкуш дасторконун жазып, жаңы тартылган каймак жана сары май койду. Алгыла, нанга карагыла, алтындарым. Курсакты тойгузгула. Рабия, Жаркын, биз алып келген нандан да ал. Баласына айтканда дароо эле түйүндү чечип, ысыгы кете элек нанды дасторконго кое салды. Шашып жеп көнүп калган балдар баары каймакты нанга тийгизип, тамшанып жей башташты. Курсактары ач экенин жана шашылыш жегендерин көрүп Тайыне унчукпады. Бир ою айтайын деди. Балдарым шашылбай тамактангыла.
Курсагыңар тоет, ток бейил болгула дейин деп оозун даярдап барып айтпады. Рабия капа болуп калбасын. Мейли бала да, деп унчукпай калды. Курсактары тоюп, балдар ойной баштаганда балдарына Рабия: "Баргыла эшикке сыртка чыгып ойногула, Рахиляны да ыйлатпай карагыла." Топурашып балдар эшикке чыгышты. "Кана кызым, айт, сага эмне болду?" деп айтканда Рабия карман албай ыйлап жиберди. Өпкө-өпкөсүнө батпай, жан дүйнөсү толуп тургандыктан төгүлүп ыйлады. Бардык баланын түйшүгү, азабы, кыйынчылыгы үчүн эне кошулуп, азап тартып, чечишип, кеп-кеңешин аябай мээрим төккөн эне. Ошол таянар, жөлөнөр адамга өзү апа болсо да, жаш кызындай солкулдап ыйлап турду. Рабия көпкө ыйлап барып басылды. Марзия апасы да кагылып, айланып, садага болуп зорго Рабияны токтотту. "Кой ыйлаба, мен тирүүмүн, ыйды чакырат, тобо де, шүгүр де, балдарың бар, баары өтөт. Сенин көз жашыңа бир тыйынга арзыбаган адамга неге ыйлайсың? Кыйналбаган, кысталбаган, азапка түшпөгөн адам барбы? Биркем дүйнө, хандын да тузу өксүптүр. Баары колунда турган адамдын да коштоп жүргөн өмүрүн ээрчиген бир арманы болот садагасы. Ал эми сен экөөбүз беле турмушта кыйналбаган. Билесиң, атаң да мага көрсөтпөгөн кылыгы калган эмес. Кайсы бирин айтайын? Кишинин көзүнчө киширкеп кетмей адаты бар эле. Туугандары келгенде бир көрүнгүсү келеби, баскан турганыма айыптап, себепсиз жаңжал чыгарат эле. Унчукпай, үйдөй баледен кутулат элем. Тилимди тишиме басып, балдарым чоңойду. Мени корголоп бурдурбай, соктурбай калдыңар. Өмүрү ичер суусу түгөнүп, сурак берчү чын дүйнөгө кетти. Кулагы жерде болсун. Айтпайын дейм, жер жеткирип барбасын. Сөз келип кетет да кызым. Апа, бирок атам бизди жакшы көрөр эле. Сизди катуу кармаганы менен бизди окутуп, жакшы эле карады. Атаңды мактап тура каласың да. Мейли, атаңдын кызысың да. Кабыл андай эмес. Балдарга да катуу тиет. Мага кошуп балдарымы да токмоктоп салат. Арызданып келбедим. Элден уялдым. Атам барында, көзү тирүүсүндө айтканда күйөө баласына түшүндүрүп, коркутуп койгондо оңолор беле? Же андан мурун эле жыйнаштыр деп ажыратып алат беле? Ким билет? Кайсы жериң урду? Колу сыңгыр жашабагыр. Убалың уктатпасын. Жаракат албаган жерим калбады. Бардык жерим ооруйт. Сөөктөрүм зыркырайт. Акыркы күндөрү башым көп ооручу болду. А эмнеге айтпадың? Жакшы деп эле четин чыгарбай жүрүп, бешөөнү төрөдүң. Эх, байкушум-ай. 5 баланын тагдыры экөөңдү ойлонтподубу? Апа, кантип ойлонбойын? Адам боло турган түрү жок. Эгер жаша деп айтсаңыз, менден бир күн айрыласыз. Келтегин жеп, акылдан адашам. Же кан тамырым үзө койсо жаным тынат. Ансыз да урганына чыдабай калдым. Бетимди бекитип эле жатып калам. Мектепке кантип барам деп. Кулунум-ай, курупсуң да. Качканга да, ыйлаганга да жараткан карап турат, эсебин берет. Жарык жашоодо азап көрбөсө, тиги дүйнөдө сазайын колуна алат. Аттиң дейт, баары кеч болгондо. Чөптү кордосо көзгө саят. Сен адам эмессиңби? Каргабайм. Бирок жаратканыма тапшырдым. Сен да антпе, кечир. 5 баланы жаманбы, жакшыбы ошондон көрдүң. Баары тагдырга жазылгандай болот. Кыйналган күндү же жыргалды маңдайга байлап бербейт. Баары өтөт. Жыйынтыгын көрө турган күн да келет. Сабыр менен акылды алып жүрсөң, бир күн жарк этип жарыгы тиет. Ааламда сенин күйөөң ичип, уруп жатса да, мүңкүрөп бошошпо, катуу бол. Эмшиңдеп ыйлай бербе. Мен тирүүмүн, ыйлаба. Мен өлгөндө бир ыйлап кой, ыраазымын. Апа, туура айтасыз. Бирок мен сиздей боло албайт экенмин да. Жакшылап ойлон. Жүрөгүң менен сүйлөш, акылың менен кеңеш. Балдар үчүн кабылды кечир. Ачууң таркаса, таарынычың жоголгондо барып турмуш тиричилигиңди улант, кызым. Апа, кеттей көрбөңүз, суранам. Эшиктин алдындагы кичинекей үйүңүздө жашай берейин. Келинге, сиздерге оорчулугумду тийгизбейм. Болгону тынч жашагым келет. Рабия көзүн жашылдантып жалдыраганда,
Мария апасынын жан дүйнөсү эзилип, энелик боору кыйнап, кызын ушунчалык аяп турду. Иниси Кубанычбек шам аралаш күйгүм киргенде кирип келди. Колунда кетмен, жүзү күнгө аябай күйүп, бети чоктой кызарыптыр. Жээндерин көрүп учурашып, келгиле деп, балдарда кезектешип колдорун сунуп тагасы менен учурашып жатты. Рабия: келдиңби? Күнгө күйүп калыпсың го, чарчагандырсың. Кандай, ден соолук жакшыбы? Шүгүр, баары жакшы. Өзүңүз кыйналбай жүрөсүзбү? Үйгө кир, анан сүйлөшөлү. Апам тамакты даярдап койду. Азыр жээнерим менен кол башыбызды жууп киребиз. Үйдүн коросундагы кичинекей алма бакты аралап, билектин жоондугундай арык кылып суу өткөрүп, труба коюп, шаркырап ага турган кылып койгон. Жээндери менен ошол жерден жуунуп таранышып, баягы эле бала да бүгүнкү болгон окуяны биринен бири өтүп айтып берип коюшту. Кубанычбектин ачуусу келип, муштумун түйүп, кабыл колума тийсе сазайын берем деп ызырынып алды. Марзия апа камыр кылып, жакшына кылып жайып, майдалап кесип, күнгө кургатып, казанга кууруп кызартып салып коет. Күн жылуу мезгилде ошону алып дароо тамак даярдап, өтө даамдуу кылып, ашказанга жагымдуу, ток кармайт деп көп жасайт. Колунда берекеси барбы, үзүмчүлүк болуп кыйналган учурда да жоктон жонуп ушундай тамактарды жасайт. Ошентсе да кээде казан асылбай калган күндөр Марзия апанын үйүндө деле кээде болуп турат. Азыркы дасторконго коюлган тамак бир даамдуу, бир ширин болуп, чын дилден ыраазы болуп, рахаттанып жеп жатышты балдар. Ал эми чоңдор унчукпай, кабылдын кылган акмакчылыгына ар кемиси өз алдынча ойлонуп, дасторкон үстүндө тамактан жеп отурушту. Марзия апа балдарына уруш жаңжал тууралуу балдардын алдында айтпоону үйрөткөн. Балдардын жанында жүргөндө жакшы нерселерди гана сүйлөшкүлө деп айтып келет. Тамактанып бүткөндөн кийин дасторкон жыйналып бата тартылды. Балдар да чарчаганы уйкуга кетти. Чарчабаганы дагы эле ойноп калышты. Эже, жээндерим айткандары чынбы? Ооба, чын. Болгон окуяны айтып берди. Ыйлабайын десе да өзүн колго ала албай, Рабия дагы ыйлады. Бир тууган боору да, Кубанычбек, жолукса өпкөсүн колуна карматам, деп аябай ачууланды. Рабиянын ыйлаганын көрүп, Кубанычбек жүрөгү алып учуп, азыр эле заматта жетип, былчылдатып, келтектеген мындай болот, мен да келтектеп, ур токмокко алып, уралам деп ызырынып турганда Марзия апасы: кой уулум, эрди катын урушат, эси кеткен болушат деген кеп бар. Эртеге жарашып алышса, сен эле уят болосуң. Андан көрө мени десең унчукпа. 5 баласы бар. Балдарга кыйын болду. Эркек балага ата керек. Жок апа, баланы билген адам балдардын жүрөгүн түшүрүп, жаңжал салып, буркуратып ыйлатпайт. Кайыны катуу болсо күйөө бала тартиптүү болот. Айткан жерде айтып, угузуп сазайын бериш керек. Ушу сенин кызыл кандуулугуң, атаңды тарткансың. Мен деле келтек жегенимде төркүнүм ээрчитип арызданып, атаңды сабаттырып, уруш жаңжал чыгардымбы? Кеч токмоктосо, эртең менен туруп тиричилигимди кыла берет элем го. Апа, сиз чыдамкайсыз. Рабия эжем караңчы, үлүп эткен шамалга жыгылайын деп зорго эле калыптыр. Мейли, унчукпадым. Бирок жолуман чыкса, такыр жөн койбойм. Антпе, балам. Жамандын жазасын жараткан берсин. Кубаныч, эртеге келин келсе, кабагы түшүп калбасын. Азыртан айтып түшүндүрүп кой. Дилярамда адам жактырбаган пейили бар. Балдар менен балдар ары бери болушса болушуп, Рабияны капа кылып койбогула. Сен да аялың тарап болуп. Калыс бол. Коюңузчу апа, кайдагын айтасыз. Дилярам андай эмес. Рабия эжем келгенде жакшына эле тосуп алат, узатат жакшына эле, жөндөн жөн эле саксынып каласыз да. Турмушта нелер болбойт. Рабиянын көңүлү таштай катып муздаган окшойт. Кайтып барып турмушун улантар түрү жок. Өз-өзүңөр менен болгонуңар жакшы да. Рабия эжем жашай берсин, тиги ит кечирим сурап келсин. Болбосо балдары менен жүрө берет үйдө, мен каралашам. Рабия балдарын жаткырып уктатып жүргөндө Марзия апа менен Кубаныч ушуларды сүйлөшүштү. Таң аппак атты. Айылдын аппак таң ай. Тоолордун чокусунан күн нуру жайылып,
тез жогору көтөрүлүп, бүт баарына бирдей тийип, кыбыраган жандуунун турмуш тиричилиги башталды. Кабыл кечеги жаткан боюнча эми ойгонду. Дагы деле жата берсе керек эле. Кара курсагы жаткызбады. Ичегилери курулдап, ашказаны ачышып, ысык шорпо ичкиси келип турду. Бирок үйдөн эч кимди таппады. Эстеди Рабиянын урганын. Балдарын ээрчитип чурулдатып ыйлап жатышканын. Андан кийинкиси эсинде жок. Нан салган кичинекей сандыкты караса, бир нан бар экен. Рабия бир нан таштап, калганын апасыныкына көтөрүп кетиптир да эшек. Шашпа, сен келерсиң, көрсөтөм. Сөгүнүп бир нанды алып, бир сындырымды көтөргөн боюнча огородундагы эми өсүп жаткан көк пиязды жулуп нанга кошуп жеди. Бир аз ашказанга бирдеме барганга тирилип калгансыды. Башын жазмакка бирдеме кылуу керек. Айылдын эң байы Жоробектин үйүнө барайын. Жумуш кылдырса, акысына бир бөтөлкө алдырайын деген ой менен жөнөдү. Бети башын деле жуубады. Арак менен кошулган ачкыл кычкылжыты тер сасып, көчөдө өтүп бара жаткан адамдарды жийиркентет. Жашыл дарбазага барып тыкылдатып калды. Жоробек аба, о Жоробек аба, ким бар? Дарбаза ачык, кир. Үнүнөн дароо тааныды. Себеби көп жумушун кылдырат, эсептешпейт, бергенин алат. Айылда эң тың бай, мал жандыктары көп, короосун тазалаттырат, кык отун кылдырып, оор иштерин чын дили менен аткарып, тез эле арак берсе экен деп шайдоот тез кыймылдайт. Бул сапар Жоробек койлордун короосун көргөзүп, басылып калган короодогу кыкты чаап, тиги күнгө алып чыгып жакшына жаясың, кургаганда тизип чыгасың деп Жоробек боло турган бүгүнкү жумушту айтты. Болгон күчүн аябастан, эки буту менен күрөктү ныгыра тээп, кыкты оодара баштады. Кызуу ишке киришип, бир кыйла жумуш жасап койду. Түш ооп баратканда ал күчтөн кетип, шалдырап, тер чыпылдап чекесинен чыкты. Аракет кылганы менен такыр иш илгерилебей кыбырап калды. Кабыл короодон чыгып, Жоробек аба, айран болсо бериңизчи, бир кесе. Күндүн ысыгы мээге өттү, ишим тез болбой кыбырап калдым. Азыр жеңең айтайын, балдардан бердиртип жиберет. Жакшы ишти анан. Үйдүн ичинен кичинекей кенжетай уулу Данияр бутунун учун этияттап, кадам таштап, бир колуна бир сындырым нан, экинчи колуна чоң кесеге айран алып келди. Колун жуубастан шашылыш түрдө айранды уртап, эриндин жарымы ак, ага деле карабай, нанды бурдап тиштеп, майдалап чайнай баштады. Дароо эле кесени бошото салды. О, Данияр, Данияр дейм, келе бери. Кесени көрсөттү дагы, кичине куюп берсинчи, тойбой калдым. Макул, азыр. Кесени кармаган боюнча чоң жакшы жумуш кылып жаткандай жөнөдү. Чынынын бөйрөгүнөн толтурбай куюп келди. Ага деле ыраазы кабыл. Ашказандын ачкан жерине барды окшойт. Кичине күчкө киргендей болуп, кайра жумушун баштады. Кыкты бир топ оодарып, тизип да койду. Короонун ичин тазалап, күн тийген жерге алып чыгып, кургасын деп билинбеген менен аябай эле көп жумуш жасады. Кеч кирип, акысына бир бөтөлкө, колдо жасалган, ага бирге ичүүгө шерик издеп, ары бери айылдагы чоң дүкөндүн жанына келип, дароо көңүлдос, андан жашы жогору Кеңешти шерик кылды. Кеңеш, үйдө жей турган бирдеме барбы? Жок дегенде 2 жумуртка бышыртчы, менден бир бөтөлкө. Аялың үйүңдөбү? Мейли, келерки жолкусунда сеникине барабыз. Эми жүр үйгө. Ээрчишип, окшошкондор кирип келгенде эле аялы жибек жактырбады. Зорго, келгиле, деп коро жакка уйсаганы басып кетти. Кадырлап мейман деп тосуп алган киши жок. Тек гана көңүл кош мамиле жасады. Ичимдикке берилген адамды ким урматтап, сый көрсөтсүн. Этибарга алынбаган адамсымалдар болуп калат экен. Кеңеш зымдан жасалган пружина спираль зымга 2 кыштын үстүнө орнотуп, токтуулаштырып колго жасап алат дайыма. Ошону сайып, 4 жумуртканы кууруду. Экөө бөтөлкөнү бөлүп бышырганын жеп, үндөрү бийик чыгып, саясаттан сүйлөп, Кыргызстандын саясатын бүтүрүп, дүйнөлүк саясатка өтүп, экөөнөн акылдуу адамдар жок. Өздөрүнүн ойлорунда жинди суу кирип, ичиндеги ойлор чыга баштады. Акыры айланып, сөздүн мааниси аялдарга өттү.
Кабыл Рабияны жамандап бүтпөй койду. Жибек уюн саап, эшиктерин жыйыштырып, ичкери үйгө балдары менен киргенде Кабыл жөнөп калды. Мен кетейин досум, кеч болуп калды, рахмат. Буту түз баспай, мүдүрүлүп тейтеңдеп үйүн көздөй жөнөдү. Кабыл жашаган үйдүн ээси бир тууган агасы. Алар Бишкекке кетип, өзү үй сала элек. Иштегени менен тапканын ичип, ушул мезгилге чейин тоок кепе кыла элек. Кеңеш Кабылды жолго узатып койду. Эми шерине сеникинде, деп дарбазадан кала берди. Үйгө Кеңеш киргенде эле Жибек сүйлөндү. Жумурткаларды топтоп чогултуп кир самын алайын дегенмин. Деги уялбайсыңарбы? Ач отурсак, сен көчөдө жүргөндөрдү ээрчитип келе бер. Жагыңды бас, кир самын алып берем. Эмне экен, бир жолу келсе. Адам бар үйгө адам келет. Уктуңбу? Уктум. Аял бала чакасын айдап көчөдө калыптыр го. Чай ичкен ар кимдин үйүн сагалап, сенделип жүрөт. Койчу, аялдар тилиңер жаман. Тилди тыйбай эркекти кыйнайсыңар. Тилин тыйбаса бешти тууса да айдайт. Уктуңбу? Аялы кара мейиздей, мээнеткеч, мугалим, пешенеси экен. Кабылга туш болбосо, акылдуу мырзага тийгенде бак ачылып, кара катын ак болот, түшкөн жери жакшы болсо дегендей, жаздыктай жанып күлүп жайнап жашамак. Экөө эсептешип, кептин баары Рабия жөнүндө болуп кетти. Кабыл куту учкан үйүнө келип, мастыгы тарабай, кетсе кетсин, мага дагы бир аял ургачынын саны куруп кетиптирби? Аял ала албай бомуш болот дейсиңби? Жок, адашасың. Бир сулуу турат го тагдырымда. Айылдагы күйөөдөн чыккан келиндери тасмадай көзүнөн өткөрүп жатты. Окуу жылы жабылайын деп мугалимдер чейректик, жылдык отчеттун иштешип, мугалимдер отуруучу усулканада көпчүлүк өз алдынча кагаз иштери менен алек. Рабия да класстык журналга бааларын коюп отурганда Гүлнара жанындагыларга угузбай досуна шыбырады. Рабия, үйдөн кеттиңби? Кабыл менен ажыраштыңбы? Ким айтты? Элдин баары? Эл айтса анда туура айтат. Мен сага туура эмес кеңеш насаат айтыпмын. Кайра жараш. Аябай сарсанаа болдум. Жок, мен өзүм деле чыдамым кетти. Мындай турмуштун кереги жок. Деги өзүң бил. Балдарга кыйын, атанын орду бөлөк, айрыкча эркек балага дос. Келтек жебей, суук сөз укпай жашоого акым барбы менин? Болду, адашып кетпейли. Жазууңу жаз. Мектепте мындай кабар тез жарыяланып кетет эмеспи? Баары эле Рабияны карап, ажырашып кеткени тууралуу сөз болуп жаткандай туюлуп жатты. Жерди карап, эч ким менен ачылып сүйлөбөй, бир гана Гүлнарага айтып мектептен кайтканга шашты. Рабияны күнөөлөй беришкендери зорго жүргөн жанга андан бешбетер катуу тийди. Рабия элдин баары өзүнө эле карап, эрден ажырашыптыр, 5 баласы менен деген айылда дуу кеп жүрүп жатканына чүнчүп, арык жаны ого бетер көңүлү чөгүп, кирерге, бекинерге жер таппай жатты. Жада калса окуучулары да башкача көздөр менен тиктешип, алардын караштарында айтылбаган сыр жаткандай. Ошентсе да бул күндөр тезирээк өтүп кетсе эле деп тилейт. Жолдо эч кимди тиктебейт, шашып барып шашып келет.